Олимп оюндары дүйнөдөгү эң ири спорттук иш-чара. Андыктан буга өлкөлөр катуу даярданышып өзгөчө көңүл бурушат. Буга байланыштуу бул оюндун тегерегинде талаш-тартыштар көп болот даярдануу процессинде. Мына ушундай талаш-тартыштар азыр биздин өлкөдө да орун алууда. Биздеги талаш-тартыш бул кыргыз спортчулары Олимп оюнуна кийип чыга турган формасына байланыштуу болуп жатат. Бүгүн биз дал ушул теманын тегерегинде кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Олимп оюнуна кыргыз спортчулар кийип чыкчу форманын тегерегинде болуп жаткан чыр-чатактар баарыбызга биринчи түшүнүктүү болуусу үчүн алгач кыскача видео материалды көрүп алсак. Олимп оюндары эл аралык деңгээлдеги эң абройлуу спорттук иш-чара. Ага дүйнө өлкөлөрүнөн спорттун көптөгөн түрлөрү боюнча ондогон, жүздөгөн спортчулар катышып, күчтөрүн сынашат. Андан медаль уткандар өз элинде улуттук баатыр катары таанылып, сый-урматка, сыйлыкка, каражатка көмүлөт. Мындан улам Олимп оюндары дайым дүйнө элдеринин көңүл чордонунда турат. Ага байланыштуу өз өлкөсүн эл аралык деңгээлде алып чыгып жаткан спортчулардын баскан турганын тартып, кийим-кечесине, андагы ар бир майда эмблемасына чейин дыкаат көңүл бурулат. Үстүбүздөгү жылдын жай айларында Жапон өлкөсүндө кезектеги Олимп оюндары өтөт. Ага башка өлкөлөрдө эле кыргыз спортчулары, Кыргызстандык улуттук олимпиадалык комитети да катышуу үчүн даярдыкты көрүүдө. Мына ушул окуяларды улай эле коомчулукта кызуу талкуу талаш жараткан окуя орун алды. Анда Кыргызстандын атынан Олимп оюндарына катыша турган оюнчулардын формасын Кытайдын Тектоп аттуу компаниясы тигери белгилүү болду. Ага чейин жергиликтүү кыргызстандык спорттук кийимдерди тиккен компаниялардын биримдиги өздөрүнүн даярдаган формасынын үлгүлөрүн интернетке жарыялап сунушташкан. Бул көрүнүшкө кыргыз коомчулугу сын көз менен карап, өзүбүздүн компаниялар тиге алса чет элдиктерге берип, эмне кереги бар эле деген ойлорун айта башташты. Буга улай эле жергиликтүү спорттук кийимдерди тиккен ишканалардын биримдиги да мындай кадам кыргыз тигүүчүлөрүнө карата олуттуу сокку катары баалашты. Нужно понять, куда мы стремимся все. Это значит солидарность в обществе. Можем ли мы развивать свои бренды? Нужно ли нам развивать? Биз түшүнүүбүз зарыл. Кайсы жакты карай өнүгүү керек. Коомдо бири-бирибизге тилектештик болгону жакшы. Биз өзүбүздүн брендтерди өнүктүрүүбүз керекпи деген суроонун тегерегинде ойлонуубуз кажет. Эгер бүгүн ата мекендик тигүүчүлөрдүн кереги жок болсо, анда эртең өзүбүздүн спортчулардын деле кереги жок болуп калат. Анан сырттан легионерлерди жалдай баштайбыз. Мына ошентип отуруп бара-бара бири-бирибизге таптакыр керегибиз жок болуп калат. Возможности устроиться на работу, и в конце концов мы все уже не солидарны, мы не работаем в одной стране, в одной. Сергей Быковский жергиликтүү компаниялар буга чейин Олимп оюндарына катышып жаткан кыргыз спортчуларын кийимдер менен камсыздап келгендигин, андан сырткары алар бир нече Казакстан, Катар, Орусия сындуу өлкөлөрдүн да спортчуларына дал ушул Олимп оюндарына кийимдерди тигип бергендигин айтат. Эл аралык деңгээлде иш алып барып келген кыргыз тигүүчүлөрү кытайлык компаниядан да кем эмес шарттарды, сапаттарды сунуштап жатса, эмнеге мүмкүнчүлүк беришпейт деп таң калып жатышкандыгын айтат. В начале января мы не знали, что китайская компания хочет. Биздин олимпиадалык курам кытайлык компания тиккен кийим менен чыгарын январь айынын башында билген эмеспиз. Биз да аталган форманы даярдап бекер тигип бере алабыз деп ачык кат менен чыктык. Андан 2 жума өтпөй эле кытайлык компания бекер тигип бере турган форма менен биздин спортчулар чыгары белгилүү болду. Буга байланыштуу талаш талкуулар башталды. Жергиликтүү компаниялар деле тиге алса, чет өлкөлүк компанияга эмнеге беришибиз керек деген суроолор бериле баштады. Көп өтпөй мамлекеттик агенттик олимпиадага кийилчү форманын дизайнына сынак жарыялады. Бул чынында түшүнбөстүктөрдү жаратты. Эгер аталган маселе чечилсе, сынактын эмне кереги бар анда? Компания она дает бесплатно. Азыр чынында бул Олимп оюндарына кыргыз спортчулары кийип чыкчу форма боюнча абал түшүнүксүз бойдон турат. Анткени жаштар иштери Дене тарбия жана спорт агенттигине байланышсак, алар аталган иш азыр толук чечиле электиги жана аны улуттук олимпиада комитети көзөмөлдөгөнүн билдиришти. Процедура боюнча эрте айтыш. Дизайн өткөрүү боюнча улуттук олимпиада комитетинин комиссиясы менен биргеликте конкурс уюштурулган. Ачык сайтта маалымат турат. Бул улуттук олимпиада комитетинин чечими. Ал эми кыргыз улуттук олимпиада комитетине байланышууга болгон аракетибизден натыйжа болбоду. Белгилүү болгондой, алардын басма сөз кызматы жок экен. Ал эми алардын интернетте көргөзүлгөн телефон номерлерине күндө кечке чалганыбызга карабай эч ким жооп берген жок. Мына ушул маселени талкуулоо үчүн биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Алар менен тааныштыра кетсем, Маданият министринин мурунку орун басары, учурда коомдук ишмер Максат Чаке.
жана Олимп оюнуна барган спортчуларга өздөрү тиккен кийимдерин сунуштап жаткан Bixer спорттук мода үйүнүнүн өкүлү Назгүл Иманакунова. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Алгачкы суроону Максат мырза сизге берсем, мына ушул биздин Олимп оюнуна биздин спортчулар кийип бара турган кийим тегерегиндеги талаш тартыш боюнча ушул жаңжал кандай, орунду элеби же баягы чүпөрөккө жаңжал кылган майда адамдын окуясы болуп атабы? Кандай ойлойсуз, ушул абалга кандай баа берет элеңиз? Мен бул жаңжал дейбизби же чыр дейбизби, мен ойлойм абдан коомчулук тараптарынан туура эле көтөрүлдү. Себеп дегенде Олимпиадалык оюндун ачылыштарында биздин улуттук курама командабыз, улуттук деген сөздү мен баса айтып кетким келет. Ал жерден парадта, мына ачылышта баз өтүшөт да. Жогоруда ушул видеодо айтылгандай дүйнөлүк масштабтагы жанагы медиа агентстволор, телевидениялар баардыгын татышат дагы. Желекти көрсөтүшөт, жанагы Кыргыз Республикасы деген жазууну көрсөтүшөт. Ошондой эле желектен тышкары ошол форманы тигип берген компаниянын бул жерде логотипи турат да. Эмблемасы болот. Эмблемасы. Эми ошол жерде мисалы Кыргыз мамлекетинин ичиндеги канча деген бир топ мисалы биздин швейный фабрикаларыбыз бар. Эгер ошол биздин Кыргыз мамлекетинин фабрикаларынын эмблемасы турса, бул абдан жакшы да. Дүйнөлүк масштабта биз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдоп, аларга мындай айтканда реклама кылып берип атабыз, поддержка берип атабыз деген бул абдан сонун нерсе. Тилекке каршы эмнегедир бул биздин улуттук ошол Олимпиадалык комитети дейбизби, федерация ким, алардын чечимин эмнегедир Кытайга берип коюшту. Эми кечирип коелу, биз Кыргыз мамлекети Кытайды реклама кылышыбыз керекпи? Алардын фабрикалары рекламага муктаж эмес, алар дүйнөлүк масштабта иштеп аткан фабрикалар. Биз азыр мындай айтканда дүйнөлүк масштабтыкка чыга албай, КМШ мамлекетинин ичинен чыга албай жатсак, бизге дагы бөгөт коюп, бир жалгыз мындай айтканда рекламалык, площадкалык дүйнөлүк масштабта ошол болуп атса, Олимпиадалык оюндар. Анда дагы эмнегедир Кытайга берип коет. Мен бул жактан ойлойм, бул биздин өндүрүүчүлөргө бут тосуу, биздин мисалы кичүү чоң бизнеске мындай айтканда бир кайдыгерлик мамиле болуп атат да. Өтө өкүнүчтүү. Назгүл айым, айтсаңыз, мына ушул сиздер өзүңүздөр тиккен форманы сунуштап атасыздар. Сиздердин мына ушул спорттук кийимдерди эл аралык деңгээлде атайын командаларга кийгизүү боюнча сиздерде тажрыйба кандай? Тажрыйба бар да, мына бул жакта да азыр видео материалдан көрдүк. Ушул сиздердин Bixer спорт мурда да бир нече жылдан бери ушундай иштерди аткарып келген. Ооба. Биздин компания 1991 жылдан бери өзүнүн ишин баштаган, жүргүзүп келатат. Ошондо бизге быйыл 29 жыл болот. 29 жыл ичинде биз көптөгөн командаларды, биздин жергиликтүү өзүбүздүн командаларды, башка чет мамлекетке, эл аралык деңгээлдеги мелдештерге чыккан спортсмендерди кийинтип келгенбиз. Андан сырткары Казакстан, Россия, Молдова көптөгөн эле мамлекеттердин сборныйларын кийинткенбиз. Мындай кичи командаларын, ар кандай клубтарды кийинтип келатабыз азыркы күнгө чейин. Биздин Олимпиадага чыга турганга жасалган, көргөзө турган костюмдарыбыз жеке эле Кыргызстан үчүн эмес, бул деген 4-5 мамлекетке жасалган, ар түрлүү вариантта. Бул костюмдун чыгарылышы үчүн бир күндө, 2 күндө чыккан костюм эмес, бул деген 6 айдан 1 жылга чейинки дизайнерлердин көптөгөн иш аракеттеринин негизинде чыккан, пайда болгон костюм. Негизи баягы тажрыйбаңыздар жетет, буга чейин башка өлкөлөр менен да ушул Олимп оюндарына ушул кийим тигип, атайын форма менен жабдып келгенсиздер. Биз жалгыз гана кийим тикпестен, биз бут кийиминен баштап, баш кийимине чейин ар кайсы сезонго ылайыктап, кыш, жаз, жай деп көп слойдуу кылып тигебиз. Негизи сиздер буга чейин дагы Кыргызстан атынан дал ушул Олимпиадага барган спортчуларды дагы кийиндирип келгенсиздер. Кийиндирип келгенбиз. Эмнеге мына ушул 2020-жылы Токиодо өтө турган оюндарда сиздердики ушул сиздер эмес, башка кытайлык компания алып калды? Бизде эч кандай тагыраак маалымат жок эмне үчүн экенин. Анткени биз дагы бекер кийиндиребиз деген өзүбүздүн ошол кытайлык компания сунуштагандай эле бекер жабдып берген. Бекер жабдып беребиз. Костюм менен гана эмес, бут кийиминен баштап бүт толук экипировка кылып беребиз деп инициативага түшкөнбүз. Максат мырза, айтсаңыз, мына ушул Олимпиадага өлкө атынан катышып жаткан спортчуларыбызды чет өлкөлүк компаниялар кийим менен жабдып жатканы жергиликтүү компаниялардын атаандаштыкка, туруштук бере албастыгынан болуп атабы, же баягы башка бир да себептер болушу мүмкүнбү сиздин пикириңизде? Менин оюмча, жеке оюмча, бул жерде эч кандай мисалы биздин компанияларга байланыштуу себеп жок. Мына азыр жакында эле мына биздин бул ишканабыздын кийимине көрүп атабыз. Кыргыз мамлекети чыккан, биздин жергиликтүү
кийим тигүүчү фабрикалар чыккан. Абдан сонун мындай айтканда кийимге чейкен. Мына кечээ эле мен дагы Байдан деген бир швейный фабрикалар менен атайын жолугуп сурап көрдүм. Силер чыгара аласыңарбы ушундай десек, бизди толук жетет шартыбыз дейт. Техника жактан дагы, дизайн жана кесип жактан толук жасап беребиз дейт дагы. Биз Кытайдан эч кандай кем калбай турган, жада калса балким даже адан да ашып түшкөн сапатынан жакшы жасап беребиз дейт. Анан биздин ушундай болгон өндүрүүчүлөргө бул кайра шанс болуп атпайбы? Дүйнөлүк масштабта булардын биздин логотипибизди көрсөтө алганга шанс дейт. Бул чоң реклама дейт. Анан дүйнөлүк мисалы масштабта бул компаниялар ошондо олимпиадага өзүн реклама кылыш үчүн алар атаандашат да. Мисалы Кытай компаниялар албетте Кытай курама командасын алар кийгизе албагандыктан алар бизге окшогон мындай айтканда экинчи, үчүнчү өлкөлөрдү издешет да. Издешет чакан мамлекетке алар сунуш берет. Давайте биз силерге чыгарып беребиз. Бир гана условие бесплатно кылып беребиз. Болгону биздин логотипибизди чыгасыңар дейт да. Анан бирок ошондой эле сунушту биздин да компаниялар берип атышат да. Сапат боюнча балким адан да сонун кылып беришет да. Анан мен ушул жерден түшүнбөйм. Биздин госагентство спортто бар. Ошол жанагы улуттук олимпиадалык комитет бар. Эми алар биздин компаниялар дал ошондой эле сунуш түшүп атса, эмне үчүн Кытайды тандашты? Эмне үчүн бул дүйнөлүк олимпиада деген бул олимпиада ойын эмне? Бул атаандаштык. Спортсмендердин атаандашы эмес, бул мамлекеттердин атаандашы жана ошондой эле бизнестин атаандашы. Бизнес дегенде бул жана экипировканы, бут кийимди көрсөтүү, адан тышкары жанагындай канча деген спонсорлор дагы спонсордук этип атпайбы? Алардын да атаандашы болот да. Эмне үчүн биздин улуттук дагы бул сөздү басып кетем, улуттук олимпиадалык комитет менен биздин спорт агенттиги ошо баарын четке кагат дагы кайра эле Кытайды реклама кыласып, Кытайга жабышат. Мен тилекке каршы бул жерден ушул жетекчилердин бул чечимине абдан түшүнбөй жатам. Эгер мейли биздин мисалы ошол жергиликтүү фабрикалар бизге акча төлөгүлө, биз анан жасап беребиз десе мейли, анда түшүнөт элем. Бизде баягы бюджетте акча жок же тиякта жокчу деп айла жок ошо Кытайга жабышса түшүнөт элем. Бирок биздикилер ошондой эле сунуш менен чыгып атат, бесплатно, сапаты абдан жогору. Анан кийин баары тең убактысына тигип беребиз. Тем более мына өзүңүз көрүп атасыздар. Бүт баары тең биздин аббревиатура менен, биздин оймо чимелер менен чыгарып, анан кыргыз мамлекеттин биздин отечественный ишканаларын логотип менен кылып атса, мен ойлойм ушул жакка чечим болуш керек эле депчи. Анан балким бул жерде кызыкчылыктарга кылышы дегендей. Балким ошол саясат же кызыкчылык болуп атат. Балким жеке кызыкчылык, балким коммерциялык кызыкчылык. Эми бирок мен ойлойм бул жерде коммерциялык кызыкчылык болгон жок. Ушул агентство спорт тарабынан же улуттук болгон жок деп ойлойм. Бирок жетекчилердин ушул Кытайга мындай айтканда көзү түшкөнү, биздин ошол жетекчилердин көзү түшкөнү өтө өкүндүрөт да, өтө өкүндүрөт. Назгүл айым, мына азыр баягы кийимдердин сапаты тууралуу кеп кылып калдык. Ушул сиздерде мисалы дүйнөнүн башка эле брендтери сыяктуу, мисалы баарыбыз билген Adidas, Nike ошол эле фирмаларды алсак, мисалы ушундай баягы технология менен, ушундай сапат менен тигип бергенге сиздерде мүмкүнчүлүк барбы? Бизде мүмкүнчүлүк бар, анткени бул айтып атпайм, бизде 29 жылдык тажрыйбада биз спорттун ар бир түрүнө ыңгайлаштырып, мисалы чуркагандарга, күрөшкөндөргө, ар бир биздин спортсмендерди көкбөрүчүлөр биз аларды жөн эле өзүбүз оюбуздан чыгарып тикпестен, биз ар бир спортсмендерди чакырып, чыгарган экземплярларды кийгизип көрүп, канча жолу оюндарына катыштырып, ошолордун айткан комментарийлердин негизинде дагы кошумчалап, өзгөртүп, ошонун негизинде 6 айдан 1 жылга чейинки аралыкта араң бир модельди аягына чейин жеткизебиз да. Анан кездемелер боюнча кездемени эң биринчи костюмду тигерден мурун биз кездемеге аябай көңүл бурабыз, анткени спортсмендерге эң негизги нерсе бул кийгенде ыңгайлуу болуш керек. Андан сырткары гипоаллергенный болуш керек. Тердетпеш керек, синтетика болбош керек. Ошол нерсенин баарын көзөмөлдөп, ошонун баарын ойлонуштуруп туруп, анан бир костюм жыйынтыгына келебиз. Андан сырткары тигилишинде бизде эң алдыңкы дүйнөлүк деңгээлдеги технологиялар бар. Кыргызстанда бар. Кыргызстанда биздин компанияда ошол эң жогорку деңгээлдеги технологияларды колдонуп, ошолор менен чыгарабыз. Демек сапат жагынан эч кимден баягы артка калбайсыздар дегендей. Дүйнөлүк стандарттарга ылайык жасап бере аласыздар. Негизи баягы элдин атынан чыгып жаткан спортчулардын кийими, алардын баягы чыгыш тууралуу кеп кылып атканда, баягы элдин да пикирин угуп коюу туура болот го деп ойлойм. Биз ушул Кыргызстандын атынан чыгып аткан спортчулар кандай кийинип чыгыш керек деген суроонун негизинде элдердин сурамжылоо жүргүзүп келдик эле. Мына ушул сурамжылоону көрүп алып туруп, андан кийин маегибизди улантсак. Кыргызстандан өндүрүлөт андай нерсе. Кыргыз колориттеги нерселер, ою чиймелер менен болсо жакшы эле болот деп ойлойм.
эми андай формалар чыгып эле жатпайбы? Кыргызстандан чыккан кыргыз спортчуларга өзүбүздүн кыргыздын орнаменти, анан өзүбүздүн мына жерде иштеп чыгарган мекемелердин чыгарган эмелери, эмблемалары жакшы да ошо. Чоң рахмат. Негизи мен ойлойт элем ак форма кийген жакшы го деп. Анан кандай десем, оймо чиймелерди койсо болот негизи. Билбейм, менин оюмча ак кийгени жакшы, орнаменттер менен. Негизи калпак эмес, кепкаларды жасаса жакшы болмок да. Кандай болсо эми кыргыздын орнаменти болуш керек, туурабы? Кыргызстандык экен. Башында калпак болуш керек. Жакшы мындай татынакай форма болуш керек. Жөнөкөй эле мындай кооз болуш керек. Кыргыздын орнаменти болуш керек. Заманга жараша болуш керек да, туурабы? Бүт дүйнө жүзүнөн келет, ошол таттуу форма болуш керек. Назгүл айым, мына азыр улуттук баягы Олимп оюнуна барчу биздин спортчулардын кийимин элдин пикирин уктук. Сиздердин буга чейин дагы катышып келгенсиздер да, буга чейин жабдыгансыздар улуттук баягы спортчуларды. Мына ушул спортчуларды жабдыганда баягы канча кийим колдонулат? Мен билишимче 3 түрү колдонулат болуш керек эле бул. Кандай түрлөрү бар? Сиздер буга чейин кандай түстө, кандай кооздуктар менен жабдып келдиңиздер? Ошол мурунку кийимдерге токтоло кетсеңиз. Негизи биз эгер спортчуну башынан аягына чейин жабдысак, алгачкы болуп биз деген машыгуу үчүн жабдыгысын беребиз. Андан кийин прогулочный деп коет. Мындай жөн эле күнүмдүк кие турган. Баягы Олимп оюнунда ошол жерде кыштак болот, кыштак болот, ошол жерде жөн ошол эле эшкекчилер кийинип жүргөнгө. Андан сырткары парадный деп айтылат. Ал эми ал деген уже официальный мероприятиясында кийип чыга турган парадный костюм болот, 3 бөлүктүү болот. Анан албетте сезонго жараша болот. Биздин компанияда ар бир сезонго ылайыктуу, например, кайсы убакыт өтө турган болсо Олимпиада, ошол убакка жараша башынан аягына чейин, машыгуусунан баштап, аягында кийип чыга турган кийимине чейин толук дайындайбыз. Бут кийими да ошондой болуп бөлүнөт. Мына ушул жерден дагы бир пикирге кезек берели деп турабыз. Анткени баягы атайын дизайнерлерге да кайрылып көрдүк эле, ушул Олимп оюнуна биздин спортчулар кандай кийим менен барыш керек, кандай улуттук баалуулуктар ал жерде камтылыш керек депчи. Келиңиздер ушул пикирди көрүп алып туруп, андан кийин маекти уланталы. Деги эле өзү кыргыздын өндүрүшчүлөрүн колдоп, бул жерде ушу кыргыздын эле дизайнерлери тиксе абдан сонун көрүнүш болгон турат да. Ошол эле убакта канча орындук, канча адамдарга айлык акы дегендей, анан кыргыздын дизайнерлеринин аты чыкмак. Ошондой кылса жакшы болот го деп ойлойм. Мен эмнегедир мындай ак түстү элестетем да. Ак түстү. Анан биздин баягы желегибиздеги кандайдыр бир эме элементтерди кошкум келет да. Ар дайым аны дагы баягы кошуп, анан кыргыздын курагын. Себеби баягы саймасы көп эле жерге кошулуп кетет, анан кыргыздын курагын дагы. Менин ишимде көп эле мисалы чет элдик кардарлар келип калса, именно ушу куракка келип кызыгышып, ошол жерде кандайдыр бир убакыт болсо да кармалып калышат да. Ал бир нерсеси менен өзүнө тартып тургандай сезилет. Анан ушу кыргыздын курагын кошуп, анан ак түстү элестетким келет. Ушул Олимп оюндарындагы мисалы биздин спортчулар кийип чыгып жаткан форма кандай болуш керек, сиздин пикириңиз, жеке пикириңизде? Андан сырткары мына ушул Олимпиададагы баягы аябай көптөгөн дүйнө элдери тиктеп турган камералардын, эксперттердин баягы көз карашын биздин тигүүчүлөргө кантип бурсак болот? Кантип мына ушул Олимпиаданы өзүбүздүн баягы экономикалык жактан кызыкчылыгыбызга колдонсок болот? Эми дизайн боюнча бул жерде серепчилер иштесе абдан жакшы болот. Бирок мен жеке өзүмдүн мындай айтканда оюм талдоом боюнча ар бир улутка жараша түстөр да болот да. Мисалы кыргызга бизге кызыл түс, көк түс, жана жогору айтканда ак түс, бул биздин түстөр деп койсо болот. Себеп дегенде жана кызыл көк бул Когасо кызыл туу дегенде манас атабыздан бери келаткан түстөр. Анан ошондой эле ак түстү бул биздин тоолор менен, мөңгүлөр менен байланыштырып, ошого байланыштырып ак калпак деп мисалычы. Анан ошонун баарын айкаштырып биздин дизайнер мен ишенем, абдан сонун бир формалар иштеп чыгат. Биз бир деле азыр отурганда форманы көрсөтүп жатат, абдан сонун иштелип чыгыптыр.
Эми бул олимпиадалык оюндар эмес, мисалы буга чейин эле көчмөн оюндарын өткөрбөдүкпү. Бул абдан сонун бул экономикалык, реклама, жарнама жактан жана ошондой эле биздин өндүрүштүргөн мамлекеттерге брендти түзүү жагынан абдан сонун площадка десек болот. Себеп дегенде сиз өзүңүз туура айтасыз. Дүйнөлүк масштабта телевидение, телекомпаниялар жана телекомпания эмес, азыр жана заманбап смартфондорду көп эмеспи? Канча деген миллиард адам отурса, миллиард смартфонго тартса элечи, бул интернетке ошонун баарын жүктөгөндө миллиард эмес, 3 миллиард, 4 миллиард адам көрөт да. Бул мындай айтканда бир жылда бир эле же эки эле жолу боло турган шанс да. Балким даже 4 жылда бир эле боло турган шанс да. Эми биз ошол шансты колдонбой, биз Кытайга берип койгонубуз, бул кечиресиздер, мындай адамдарды эртең эле жумуштан алып салыш керек да. Биздин өндүрүшчүлөр үчүн бул эмнеси менен жакшы, кызыктар. Булар мына биздин өндүрүшчүлөр сыртка барып туруп заказ алабы иштешип атканда, булардын өзүнүн портфолиосу болот. Портфолио деген бул мындай айтканда резюмеси, сен эмне иш кылдыңар дегенчи. Булар аны айтышат, мына биз олимпиадалык оюндарда биз курама командалар кийгизгенбиз деп туруп, анан булар эми олимпиадалык оюнда курама ар бир компания кийгизе албайт. Бул сапаты абдан жогору болуш керек. Демек булардын деңгээли ошондо жоңор дейт дагы, ошол эле мисалы КМШ ошондой мамиле жашашат. Ошондой мамиле жашашат. Ошол эле жана заказчиктер КМШда болобу, өзгөчө Европа, Америка, Юго-Восточный Азияга мисалы нагы араб мамлекеттерине чыкканга аракет кылып атпайлыкпы? Ошолор көрөт дагы, ишенет дагы, анан булардан заказ ала баштайт. Ошентип биздин мамлекет, ошол Госагентство спортабы, биздин улуттук олимпиадалык комитет биздин өндүрүшчүлөргө жардам берген ошол болот да. Тилекке каршы бүгүн жардам бербей, кайра бөгөт коюп атабыз дагы. Эч кандай муктаж болбогон Кытай компанияларына берип салып атабыз. Эми кечирип койгула, бул мен чыккынчылык десем да мен жаңылбайм да. Бул бир. Экинчисинен жогору жакта айтып атпайбы, тигил сиздин видеоңузда айтып кетти. Госагентство спорта бул биздин чечим эмес, бул улуттук олимпиадалык комитеттин чечими деп кечирип койгула. Эми улуттук олимпиада комитети албетте балким булар мындай айтканда өзүнүн частный компаниясы айтышат. Бирок бул биздин мамлекеттин, биздин улуттук курама команда жөнүндө сөз болуп аткандан кийин бул жалгыз эле ушул улуттук олимпиада комитет чечпеш керек. Ошонун үстүнө көзөмөлдү ким жүрүш керек? Бул биздин Госагентство спорта жүрүш керек. Алар талапты коюш керек, кечирип койгула. Балким силер да ошол дүйнөлүк олимпиадалык комитеттин өкүлүсүңөр, бирок силер биздин улуттук курамада команда менен иш алып барып атасыңар. Кыргыз мамлекетинин желегинин астында силер өзүңөрдүн мындай айтканда ишиңерди алып барып атасыңар деп туруп талапты коюш керек. Мен мындай айтканда мен өзүнчө, силер өзүнчө деген болбойт. Эгер кичинекей бир жеке бир облустун деңгээлинде же район деңгээлинде соревнование болсо мейли, анда түшүнөт элем. Бирок анда дагы талаптар коюш керек да. Ал эми ошо деңгээли мамлекеттик дүйнөлүк масштабта болуп аткандан кийин бул жерде биздин спорт агенттиги мамлекеттик көзөмөлдү ошолор жүргүзөт. Спорттук чөйрөдө идеологияны ошол жүргүзөт. Реклама, жарнаманы ошолор контролдогандан кийин улуттук олимпиада комитетке талапты коюш керек эле. Тилекке каршы бүгүн өтө мындай айтканда чабалдык мамилени биз көрүп жатабыз дагы, бул өтө өкүндүрүп жатат да. Мына ушул сиз жарнамалар боюнча айтып калдыңыз жана. Мен жакында эле бир кызыктуу фактын уктум. Дүйнөдө ушул жарнамалоого эле жалпы башаягы 50 миллиардтан ашык доллар коротулат экен да. Бул жадагы 4 жылда мына ушунчалык миллиарддаган көрүүчүлөрү бар иш-чара, бул биздин тигүүчүлөр үчүн эле жакшы шарт болмок. Туура айтасыз, мен бул студияга келердин астында интернеттен ачып аналитикаларды окуп көрдүм. ИЭД спорт деген европалык спорт агентство бар экен, ушундай теге тармакта иш алып барат экен. 2019-жылы ушул спорт чөйрөсүндөгү бизнестеги мындай айтканда жарнама дейбизби, кийим тигүү же экипировкалар дейси баарын эсептеп чыкса, рынок 90 миллиарддык экен. 90 миллиард. Эми ошол 90 миллиардтыгын мисалы биздин компаниялардагы заказ алып иштеп калса жакшы болот эле да. Ошол 90 миллиарддын ичинде мындай айтканда бир жок деген 2-3% эле алсаңыз канча деген миллион доллар болуп атат. Ошол миллион доллар алыш үчүн ошол Кытай компаниялары, алар кызыктар. Алар жанагы ошол биздин Кыргыз мамлекетине келип туруп, биздин жанагы атка минилерге келип, балким сунуштагандыр. Давайте биз силерге бесплатно кылып беребиз. Алар мындай айтканда любой условига макул да. Анткени ошол 90 миллиарддык доллардын рыногун жактуу деген 2-3% алып калса, карап көрүчү. 100 миллион, 200 миллион долларлык мындай айтканда киреше болуп атат да. Эми ошол 100 миллион, 200 миллион долларды мына бизге ушундай өткөн швейный фабрикаларга алып келип берсек, жаманбы? Булар болсо бизге налог төлөйт. Булар жана жарнамадан тышкары, брендтен тышкары биздин бюджетке налог төлөйт булар. Эми бул жактан биз канча деген көптөгөн кирешени көрүп атабыз. Пайдасын көрүп атабыз. Эми тилекке каршы ошол биздин мамлекеттик деңгээлде чечете турган атка минилер ошонун баарын тең Кыргыз мамлекеттен сыртка Кытайга буруп коюп атышат да. Мен буну кандай түшүнсө болот? Мына үчөөбүз тең кыргыз отурабыз, кыргыздын жарандары отурабыз. Эми кандай түшүнсө болот буну?
Түшүнүктүү. Назгүл айым, сизге суроо берейин, кийинки суроону. Мына сиздер бүгүн ушул сиздер сунуштап жаткан форма боюнча пресс-конференция уюштурдуңуздар. Мына ушул формага дагы бир жолу токтолдук. Келиңиздер. Бул форманын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Эмнеге басым жасадыңыздар? Сиздер сунуштап жаткан форма эмнеси менен өзгөчө дегендей? Биз сунуштап жаткан форма 6 айдан ашык убакыт дизайнерлер иштеп чыгарган. Эң негизгиси ушул форма сиздер сунуштап биз аткан, Олимпиада сунуштаган форма ушул. Эң негизгиси мунун артында чоң тамгалар менен Кыргыз Республикасы деп жазылып турат. Анан эки колунда түндүктүн символикасы. Биздин желегибиздин символу. Андан сырткары аякта да Кыргыз Республикасы деп жазылып турат. Маңдайында герб чагылдырылган. Жүрөктүн үстүндө. Анан мунун эң негизги максаты спортсмен бул костюмду кийип турганда кайсы тарабынан карабаса дагы, капталынан карайбы, артынан карайбы же болбосо алдынан карайбы, бул кайсы мамлекеттики экени көрүнүп турат. Азыркы баягы технология, камералар баягы көп тарабынан кароого мүмкүнчүлүк берет. Көп кайсы тарабынан караса да бул Кыргыз мамлекетинин экипировкасы экени билинип турат. Бул жерде мен басып өтсөм, мына сиз көрсөтсөңүз. Менин билишимче, бул Кытай компаниясы сунуштаган экипировкада герб стандарт боюнча сол жакта болуш керек да, ошол курама команданын, мамлекеттин. Себеп дегенде бул жанагы мерчендайзинг деп коет, бул атайын ушул көз карачатын маркетингде ушундай илим бар. Адам биринчи эле баягы сол жактан өйдөн Google'ды карайт экен да, бул биздин психологиябыз ошондой экен. Ошону дүндүрүк масштабта баары колдонушат да. Чыкканда эле биринчи сол тарап көрүнөт. Эми ошол Кытай компаниясы сунуш дизайн боюнча сол тараптында Кытайдын логотиби экен, биздин гербти оңдогу жылдырып коюштур. Бул мындай айтканда биздики ылдыйраак коюп койгон себеп да. Эми ошонун баарын тең биздикилер билип көрүп туруп, эмне үчүн Кытай көрдү, мен дагы деле түшүнбөйм да. Анан бул костюмдан сырткары ас үстү костюм, андан сырткары үстүн чечет турган болсо футболкасы. Футболкасы да ошондой эле жеңинде Кыргыз Республикасы, желектин көргөзүлүшү, артында да желек, ал эми ошондой эле маңдайында кайра герб тартылган. Булардын материалдары кандай? Тигилүү баягы эмеси кимдер тарабынан иштелип чыкты? Фасону, стили дейбизби? Мисалы булар өңдөрүнүн бири-бирине шайкештиги дизайнерлер тарабынан ойлонуштурулган. Биз могул желек менен Кыргыз Республикасы деп жазылганды көпкө ойлонгонбуз. Биз артына да жазып көрдүк, эки капталына тең ар кандай вариантта ойлонуштуруп, анан ушуга токтолгонбуз. Ушуга келип, муну да көптөгөн спортсмендерден алардын оюн сурап, ой пикирин ар кандай атактуу кишилерден сурамжылоо жүргүзүп туруп, анан биз деген 6-7 вариантта чыгарып, анан сурамжылоолор негизинде ушул вариантка келип токтолгонбуз да. Анын үстүнө баягы Кытай компаниясы боюнча да алардын баягы Азия оюндарына кийгизген формада ага карата баягы сын пикирлер көп айтылды да, алар баягы биздин кыргыздардын менталитетин баягы жакшы билбегендик, аксагандык депчи. Ошондон айырмаланып, сиздерге баягы желектер, баягы оймо чиймелер биздин менталитетке түшүрүлгөн демек. Мына ушул Олимпиаданы улай эле сиздер баягы башка өлкөлөргө сунуштап көрдүңүздөрбү? Башка өлкөлөр менен кызматташуу тууралуу иш алып баруу барбы? Азыр учурда ушундай бир процесс жүрүп атабы? Башка өлкөлөр менен иш алып баруу бар. Биз азыр деген паралимпийский олимпиадасы боюнча дүйнөлүк деңгээлде көптөгөн мамлекетти кийиндирүү негизинде азыр мындай келишимдер каралып жатат. Аларга дагы ушул вариант. Ушул вариант, бирок өзлөрүнүн символикасы менен. Башкача болот, бирок негизи ушул форма. Ушул форма, бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн символикасы камтылган, дизайн түзүлгөн. Соңку суроо болсун. Максат мырза, сиз мына негизи эле ушул кыргыздын баягы улуттук брендтерин алып чыгуу боюнча негизи ар кандай идеяларды айтып, баягы эл астына чыгып жүрөсүз да. Негизи эле баягы ушул кыргыздын улуттук брендтерин кантип көтөрсөк болот? Кандай жолдору бар? Биздин буга чейин брендтерин көтөрүүнүн бир мындай айтканда кадамыбыз бул жана көчмөн оюндар болду. Биз ошону 2008-жылдан бери иштеп келатып, мына 2014-жылы алып чыктык. Бул биздин биринчи мындай айтканда заявкабыз болду дүйнөлүк масштабта. Биз жана олимпиадалык оюнда же тигүү деп ээрчибей, биз өзүбүздүкү бар. Өзүбүз жаза алабыз деп туруп, толугу менен биз кыргыздын балуулугун, байлыгын көрсөттүк да. Бул биринчи кадам болду.
Андан тышкары дүйнөлүк масштабта ушундай башка площадкалар бар да, ошол олимпиада оюндарбы же мисалы футбол боюнча чемпионаттарбы, башка биз ошолорду да колдонушубуз керек да. Андан тышкары выставкалар болот, мисалы көргөзмөлөр, аларга да катышыбыз керек да. Бирок ал жерде биз тек гана өзүбүздүн желегибиз менен, өзүбүздүн символикаларыбыз менен, өзүбүздүн баалуулуктун белги тотемдери менен керек болсо ошолор менен чыгышыбыз керек. Ошондо гана бизди кыргыздар экен деп билишет дагы. Ошол менен биз дүйнөлүк масштабта өзүбүздүн кичине болсо дагы жарнама эле эмес, саясатыбызды жүргүзө алабыз да. Анан биз то Кытайдын астында, то баланчанын түкүнчөнүн астында чыгып жүрсек, эмгиче чыгып коелу, биз кимбиз анда? Же кыргыз эмес, же тиги эмес, ушундай деген мааниде болуп калат да. Ошон үчүн ушул учурда мен пайдаланып биздин аткаминерлерге кайрылып кетет элем. Урматтуу биздин аткаминерлер, жетекчилер, эми бирөөнү ээрчигенди токтотсоңор боло. Бирөөнү туураган же бирөө бирдеме сунуштап келсе эле ляппайды эле кеткенди токтотсоңор боло. Эми азыркы учурда биз ойлойм, мен деген мындай учур келди. Мен деген мен мамлекетти айтып жатам. Азыркы мына олимпиадалык учурда эмне үчүн биз Кытай келсе эле хоп деп кеттик, биздин ошол эле татынакай компанияларыбыз, бизде мисалы 200дөн ашык швейный фабрикаларыбыз бар экен, потенциалы күчтүү. Ошолордун ичинен неужели чыккан жок? Мына уже бир-экөө чыгыптыр, биз бесплатно кылып беребиз деп. Ошолардын биздин мамлекетибизди колдойбуз деген өзүбүздүн жергиликтүү ишканаларыбызды колдосок, анан негизги өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзсөк. Рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздерге ушундай алтындай убактыңыздарды аябай келип, мына ушундай темада талкууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Ал эми көрөрмандарга эскерте кетсек, бизде конокто Маданият министринин мурунку орун басары, коомдук ишмер Максат Чаки жана Олимп оюнуна барган спортчуларга өздөрүнүн тиккен кийимдерин сунуштап жаткан Bixer Sport спорттук мода үйүнүнүн өкүлү Назгүл Иманакунова конокто болду.